Арбаңыздар урматтуу кыргыз эли, назарыңыздарда куттуу Рамазан берүүсү менен кездешип жатабыз. Кызматта мен Уланбек Калмырза уулу, кутмандуу кечиңиздер менен. Ардактуу көрүүчүлөр, биз орозонун аныктамасын айтып атканда мындай деп айттык эле. Орозо бул белгилүү бир убакыттын ичинде жеп ичүүдөн жана жыныстык жакындоодон тыйылуу депчи. Байкасаңыздар, бул эки нерсе тең, бул напсинин азыктары болуп эсептелет. Демек биз орозодо напси менен иштешүү керек экендигин байкасак, аңдасак болот да. Бүгүн мына ошондой орозо жана напсини тарбиялоо, орозо жана напсинин байланышы тууралуу кеп кылмакчыбыз. Бүгүн биздин конокто теология факультетинде ислам таануу бөлүмүндө кенже илимий кызматкер жана ошондой эле Сатык Буура хан мечитинин азанчысы Шахмардан Орунбеков агай келип отурат. Кош келипсиз агай. Рамазан айыңыз кут болсун. Рахмат. Кылган ибадаттарыңыз, туткан орозолоруңуз кабыл болсун агай. Рахмат, айтканыңыз болсун. Агай, айсаңыз, жана эле айтып өттүк го, бул орозонун аныктамасы бар да, мисалы жанакында жеп ичүүдөн тыйылуу деп, жыныстык жактан жакындоодон тыйылуу депчи. Деги эле орозонун ушундан башка дагы маанилери, дагы кандай маанилери бар, ошол боюнча дагы орозо менен бирге токтолуп айтып өтсөңүз агай. Мээримдүү, ырайымдуу, боорукер, жоомарт, берешен, улуу жараткан Алла Тааланын ысмы менен сөзүмдү баштайын. Сөзүмдүн алдында жалпы кыргыз элиме, жалпы жер бетиндеги момун мусулман калкына ушул касиеттүү Рамазан айынын кирип келгенин жана ушул кармап жаткан орозолорубуздун кабыл болуусун Кудайдан тилеймин. Ар бир үй бүлөгө, ар бир кишиге ушул Рамазан айынын берекеси менен тилеген тилектерибиз, ойлогон ой максаттарыбыз Кудайым насип этсин. Сиз жогоруда белгилеп кеткендей эле, Рамазан айы бул жылдын бир айы болуп эсептелинет. Мындайча 12 ай болсо, ошо 12 айдын бири Рамазан айы болуп эсептелинет. Рамазан айы Кур'анда жана куттуу хадистерде тастыкталган аяттардын негизинде далилденген бир ай болуп эсептелинет. Бул айда орозо кармоо мурдакы коомдордун башында кандай парз болсо, кийин силерге дагы ушундай парз кылынды деген аяттардын негизинде айтылат да. Муну мен сизге аят менен айта турган болсом, Рамазан айын Аллах субханаху ва таала ушундай дейт: "Астагфиру билlah, шахру рамазан аллази унзила фихи ал-Qur'ан худан лин-наси ва баййинатин минал худа вал фуркан. Фаман шахида минкум аш-шахра фальясум, ва ман кана маридан ау ала сафарин фаиддату мин айямин ухар." Маанисине токтоло турган болсок, Рамазан айы дейт. Бул айда Алла Таала туура жолду көрсөтүү үчүн китепти түшүргөн. Бул айга эгерде күбө боло турган болсоңор, орозо кармагыла. Эгерде орозо кармай албай турган абалда, ден соолукка байланыштуу же кандайдыр бир сапарга чыккан абалда болсоңор, анда ошол орозонун күндөрү канча кармай албасаң, кийинкиге калтырып кармагын деп. Аяттын уландысында ошо Алла Таала өзүнүн берешендүүлүгүн, жоомарттыгын сурасаңар менден сурагыла. Алла Таала силерге эч качан кыйынчылык кылбайт. Алла Таала силерге жеңилдик каалайт деген маанилерде аяттын мааниси ушундай чагылдырат. Демек бул аятта дагы айтып тургандай эле шахру рамазан аллади. Рамазан айы деп айтылып атат. Бул айда ошол бир ай бою орозо кармоо ар бир момун мусулманга фарз кылынган. Себеби хадисте айтылат: "Буниял исламу аля хамсин шахадатун алла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан абдуху ва расулу." Исламдын 5 түркүгү бар. Анын 5 түркүнүн алгачкысы Алланын жалгыздыгына ишенүү жана Алла Таала инсандардын арасынан тандап алган элчи катары, акыркы пайгамбар катары жөнөткөн Мухаммед пайгамбардын пайгамбарлыгын моюндоо, кабыл алуу жана аны пайгамбар катары ишенүү. Андан кийин икамус сала, намаз тургузуу, намаз окуу. Ошол үчүнчүсү ва саум Рамазан деп келет. Ушул жерден дагы хадистен дагы билсек болот. Bir aylık orozo, bir жылда bir kelgen bir aylık orozo, бұл аят жана хадистердин негизинде тастыкталган. Дагы bir аятты кошумча кылып айта турган болсом, Аллах Таала ушундай деп кайрылат, буйрат: "Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус-сияму кама кутиба алаллазина мин qablikum la'allakum tattaqun." Силердин таква болууңар үчүн Аллах субханаху ва таала мурдакы коомдорго орозо кармоону буйргандай эле силерге дагы орозо кармоону буйрат. Таква болууңар үчүн дейт.
Бул жерден бул аяттан ала турган болсок, демек биздин үммөт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлык милдетин алган күндөн бүгүнкү күнгө чейинки үммөт Мухаммед пайгамбардын үммөтү болуп эсептелет. Пайгамбарыбызга чейинки келген бардык пайгамбарларда дагы орозо түшүнүгү бар болгон деп айтылат. Аларда орозо кармоо түрлөрү мындай кармоо шарттары башкача болгону менен, бирок орозо түшүнүктүн ал ибадаттын бар экендигин кабар берип атат да. Ооба. Анан ошол эле учурда орозонун сөздүк маанисине келе турган болсок, арабчадан келген саум деп айтылат. Сиямун, саум деп айтылат. Ошол жалпы кыргызча түшүнүгүн ала турган болсок, бул белгилүү нерселерден адам баласы күнүндүк жашоосунда өзүнүн чектөөсү. Таң аткандан баштап күн батканга чейин Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн, жогоруда сиз айтып кеткендей эле, жеп ичкенден, жанакы жыныс катнашуу кылуудан, нике бар болсо дагы, никеси бар адам, жана ошондой эле өзүнүн ички жан дүйнөсүн дагы орозо карматыш керек. Бул эми мындай жазуу түрүндө айтылбаганы менен, бул инсандын жашоосундагы ошол жан дүйнөсүн тарбиялаш үчүн болгон бир орозо да. Орозо дегенибизде биз бир гана эле жеп ичкенди эле токтотуу эле эмес, анын артында көп маани жаткандыгын билишибиз керек. Жалпысынан алганда ошондой. Ошого аз келебиз буюрса, сиз мисалы дагы демек орозонун баягы биз аныктама берип аткан жеп ичкен жана тиги жыныстык жакындоодон сактануу деп жалпы аныктама бердик, бирок анын ичинде дагы башка бир маанилер бар экендигин, анын ошонун ичинде бар экендигин да сиз айтып өттүңүз. Ага чейин ага да келебиз агай. Ага чейин бул мисалы жана аятта окудуңузбу? Демек Рамазан айында орозонун парыз болуусу менен дагы Кудай Таала бизге Рамазандын дагы бир өзүнүн артыкчылыктыгын, ыйыктыгын, ал айда дагы өзгөчө бир нерселерди аткарууубуз экендигин да бизге мындай басым жасап бизге айтып берип аткандыгын да айтып өттүңүз агай. Бул мындай суроо туулуп атат, ага келебиз агай. Мисалы биз орозону бир гана Рамазанда эле кармайбызбы деген бир суроо болуп атат да. Мисалы Рамазандан башка деле ай бар да, 11 ай бар, башка айларда да кармаса болобу? Мисалы ошо орозон деги эле орозонун бир түрлөрү боюнча да кыскача айтып өтсөңүз, анан кийинки кызыктуу темага өтөйлү. Бул жерде бир нерсени мен дагы айтып өтөйүн, андан кийин сиздин сурооңузду айтайын. Бул Рамазан айы ушундай бир өзгөчө бир ай, айлардын султаны. Алла Таала атайын ушул айды тандады. Бул Алла Тааланын тандоосу. Алла Тааланын ыйыктык берип, пенделерин дагы өзүнө дагы жакын кылуу максатында ибадаттарды дагы көркүнө салуу үчүн мусулман пенделерин ушундай өзүнө жакындатуу максатында. Хадистерде айтылат, сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күндөрдүн биринде минбарга чыгып бараткан болот. Минбардын тепкиштери болот. Минбар деген ошол элге кайрылуу үчүн бир бийиктикке чыгып, тепкиштери менен бийикке чыгып, элге кайрылып туруп айта турган сөздү айта турган жерди минбар деп коет. Бул азыркы мечиттерибизде ар бир мечитте бар. Секилер да мындай. Мына ошол минбарга чыгып баратканда 3 тепкичтин ар бир тепкичинде ичинен кабыл болсун, мындай арабча айтканда амин, амин, амин деп ошону айтат. Бул жолгусунда обочолонуп мурда мындай кылган эмес экендигин сахабалар байкап калышат. Анан ал жака чыгып минбарга чыккандан кийин сахабалардын арасынан бирөөсү суроо узатып, "О Алланын элчиси, сиз минбарга чыгып баратканыңызда 3 жолу кабыл болсун деп айттыңыз. Бунун эмне себептен мындай айттыңыз? Мурда мындай айтып эле эмес элеңиз" дейт. Мурда мындай айтып эле эмес элеңиз дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайрылып, "Ооба" дейт, "Туура айтасың, мен буга чейин мындай айткан эмесмин да." Ушул учурда Алла Таала тарабынан Жабраил деген периште келди. Жабраил периште келип ушул сөздү айтты. Ата энеси тирүү туруп, ошол ата энесине жакшы жылуу жумшак мамиле жасабай, аларга сый көрсөтпөй, алардын батасын албай, алардын ыраазылыгын албай өмүр кечирген инсандын мурду жерге сүйрөлсүн. Кандай шермендечилик ошол адамга сыяктуу бир сөздү айтты. Анын мурду жерге сүйрөлсүн деди. Мен туура айтасың, кабыл болсун, ушундай болсун деп айттым. Андан экинчиси, Мухаммед пайгамбардын ысмы эскерилгенде, айтылганда, ага салам жана салаваттар болсун деп айтпаган кишинин дагы мурду жерге сүйрөлсүн деди. Мен дагы амин деп айттым дейт.
Үчүнчүсү Рамазан айы келген кезде Рамазан айын bir ай бою орозо кармабай, маани бербей, ошол айды бош өткөрүп, ушундай убактысын текке кетирип алып, Рамазан айынан кур калган адамдын дагы мурду жерге сүйрөлсүн деп айтканын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул хадиси белгилеп, ооба. Демек бул жерден ошол Рамазандын өтө маанилүү бир ай экендигин түшүнсөк болот. Жылдын ичинде мына жогоруда айтканыбыздай 11 айдын султаны дедик. Бул айда кармалган орозо өзгөчө бир орозо. Бул фарз орозо. Сурооңузга келдик. Ошол сурооңузда орозонун түрлөрү барбы? Ооба, түрлөрү бар. Фарз орозо бар, нафил орозо бар. Фарз орозо дагы экиге бөлүнүп кетет. Бөлүктөрүн да айтып өтөйүн. Биринчи бөлүгү ошол Рамазан айындагы орозонун өз убагында кармоо бар. Белгиленген убакта кармоо бар, белгиленбеген убактысы дагы орозо кармоо бар да. Экинчи бөлүгү белгиленбеген учурдагы кармоо орозо дагы фарз. Бул каза деп болот. Мисалы, биз ар бир жылыбызда бир жолу орозо келип турганбыз, ошол жылдын орозосун кармообуз өз убагында Рамазан айында кармоо фарз. Мурда кармабай калган орозо же ошол жылда кайсы бир күндү калтырып орозосуз өткөргөн болсо, себептерден анын казасын кармоо дагы фарз болуп эсептелет. Андан кийин экинчиси эме деп айтылат, нафил орозолор. Нафил орозолор булар, мисал айта турган болсок, экинчиси эме, нафил орозо бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринде тастыкталган сүннөт орозолор. Бул жуманын ичинде биринчи жана дүйшөмбү жана бейшемби күндөрү орозо кармоо, андан сырткары ар айдын башында, ортосунда, аягында орозо кармоо бул сүннөт орозолорго кирип калат. Мустахаб десек болот, мандуб десек болот. Аларды аткарсак соо алабыз, аткарбай койсок күнөөгө батпайбыз. Сүннөттөн мурда важип деген өкүмдөгү дагы орозо бар. Бул назир орозосу, убада берүү орозосу. Мисалы, бир ишибиз жүрүшүп кетсе, ошол ишиңдин жүрүшүп кетишине шүгүр келтирүү максатында алдын ала мурдарак, эгер ушул ишим жакшы болуп кетсе мен 3 күн орозо кармап берем деп айтып алган болсоң, ниеттенип койгон болсоң, ал Алла Таалага жеткен болуп эсептелет. Аны сен Аллага айткандыгың үчүн сен ал орозону кармап бериш сенин мойнуңда милдет болуп калат, важип өкүмүндө болуп калат. Андан кийин ошол эле сыяктуу орозодо жөн эле эч нерсе алдыбыздагы бир иш, кандайдыр бир иш планыбыз жок. Жөн эле мен Кудай үчүн, Алланын ыраазылыгы үчүн мен орозо кармоо берип деп бир белгилүү күндөрдү айтканбыз. Ошол белгилүү күндөрдө орозо кармаш важип болот. Демек, Рамазан айынан башка күндөрдө, башка айларда дагы орозо кармаса болот, бирок Рамазандагы орозо бул өзгөчө соо менен жана башка өзгөчөлөнүп турат деген. Бул жерде кысырма катары дагы уландысын айтып өтөйүн. Ажылыкка барган киши, ажылыктын ичинде өзү бир канча милдеттер бар, важип өкүмү, фарз өкүмү. Ошол жерде эгерде кандайдыр бир жаза талап кыла турган эмени, өкүмдү аткара албай калса, анан ошондо бир кой же бир эчки же бир төө же бир уй союуга милдеттүү болуп калат. Ал анын мойнунда милдеттүү. Жаза катары. Эгерде мисалы кой эчкини союп бере албай турган абалда мындай колу жука киши болсо, анда ошол киши Меккеде туруп 3 күн орозо, анан үйүнө кайткандан кийин калган 7 күн орозо кармап, жалпысынан 10 күн орозо кармап берүүсү мойнундагы важип болуп эсептелет. Акыркысын айтып кете турган болсок, макрух орозо дагы бар. Макрух деген билесиздер, жактырылбаган, Аллага жакпаган, жалпы мусулманга жакпаган бир иш. Бул деген сөз Рамазанда дагы, орозодо дагы ушундай макрух абалы барбы десе, ооба бар. Кайсыл учурда жуманын ичинде жума күнү мусулмандарга бир майрам болуп эсептелгендиктен, жума күнүн өзүнчө жалгыз орозо кармоо бул макрух болуп эсептелет. Ошол күнү же бир күн мурда орозо кармап туруп улап кетиш керек, же болбосо жума күнү кармасаң ишембисин дагы толуктап коюш. Ошондо 2 күн кылып кармап коюш керек да. Эгер жалгыз орозону жума күнүгө таштап кое турган болсок, жума күнү эле кармай турган болсок, анда макрух абалында кабыл болот, бирок макрух жактырылбаган болуп эсептелет. Анан айт күндөрүбүз бар, майрам күндөрүбүз. Орозо айт күнүбүз, андан кийин Курман айттын 4 күнү. Ушул күндөрдө дагы
эл майрамдап турганда, Кудай Таала бизге жегиле, ичкиле, майрамдагыла деп турса, бул адам өзүнчө таква болуп, ошол күндөрдө орозо кармабосу, бул макрух иштерден болот. Анан шектүү күн бар бизде. Шектүү баягы эртең орозо кармайбызбы, кармабайбызбы, эртең арафабы, шектикпи деп турган учурда, ошол учурда дагы орозо кармоо болбойт. Мисалы, Курбан айтка бир күн калганда, же орозо айтка бир күн калганда, орозонун башталышына бир күн калганда, ошону анык белгиленгенге чейин эле орозо кармап алуу, бул шектүү болуп эсептелип, шектүүнүн өкүмү макрух болуп эсептелет. Жалпысынан ушундай. Чоң рахмат агай. Ошо орозонун башка күндөрдө да боло турган баса белгиледиңиз, бирок могу хадис дагы чындап эле аябай маанилүү. Жанагы пайгамбарыбыздын айткан Рамазан айына кирип туруп, баягы жөн эле бош өткөрүп жибербегендин дагы бул эми ошо Рамазанга жүктөлгөн маанинин бир немесин айтып атат. Жана ошондой эле экинчи айткан хадис пайгамбарыбыздын аты айтылбаганда салават айтпаган. Башка да бир хадис эсиме келип кетти агай. Эң сараң адам ким дегенде, ошо пайгамбарыбыздын аты айтылганда ага салават айтпаган адам деп айтат. Биз дагы ушул учурдан пайдаланып пайгамбарыбызга бир салават айтып коебуз. Саллаллаху алейхи ва саллям. Жана ошондой эле ата-энеси тирүү туруп ага кызмат кыла албаган адамды дагы айтып өттү. Демек бизден ошол ата-энелерибиз тирүү болуп турса, ага кызмат кылып, аларга бир жакшылык кылуу баарыбызга насип болсун дейли агай. Эң мындай кызык болуп атат агай, могу напси да, мисалы Рамазанда айтып өттүк го, баягы жеп ичкенде биз напсинин байланышы бар да, сөзсүзчү. Ушу напси деген эмне? Биз айтабыз го, баягы кээ бир ишти кылып алсак, же ушу напсиңи тыйбайсыңбы, ал өзү тойсо дагы напси тойбойт. Анан ушу напсиңи алдандым, ушу напсим кылды деп кээде ошо напсиге да мындай шылтоолоп ийебиз да, негизи жашообуздачы. Анан кээ бирлери напси деген эмне, ол кайсы эмне, шайтанбы же напси өзүнчөбү деген дагы бир суроолор бар. Деги эле ошо напсинин мындай лексикалык маанисинен баштап биздин ислам маданиятында, тарыхындагы бир терминологиялык маанисинен дагы бир аз айтып берсеңиз агай. Өтө жакшы суроо болду. Негизинен адам баласы жаралгандан баштап эле бул ички арзу каалоолор чогуу жаралган да. Адам баласынын жан дүйнөсүндө чогуу алып жүрө турган бир ички сезимдери бар. Адам баласы билебиз, териден, сөөктөн, эттен, ошо 6 мүчө, 12 мүчө деп коебузбу? Жалпы алып карай турган болсок, ичибизде миң түркүн нерселер бар да. Биз аны баарын биле бербейбиз. Муну жаратуучу уста, улуу уста Аллах Таала ушундай кылып жараткан. Биздин жаратылышыбызда инсан табияты деп коелук. Инсан табиятында нафси деген түшүнүк бар. Бул нафс өзүнчө бир махлук десек да болот да. Кудай Тааланын жаратып койгон бир махлугу, жаратылышы. Ал жаралар алдындагы учурду дагы бир риваят кылышат, айтышат. Нафсини Кудай Таала жараткандан кийин аны ким койду, бош койду, аябай текеберчилик, бой көтөргөн бир жандык болуп калды. Анан Алла Таала аны жазалаш үчүн биринчи сурады дейт. Сен кимсиң десе, менмин, сен сенсиң деп жооп берди дейт. Анан ошол жерде өтө ысык болгон, алууланып тура турган, куйкалай турган бир ысыктыкка салып туруп, аны аябай эзип азаптады. Анан аягында кайра дагы сурады. Сен кимсиң десе, сен сенсиң, мен менмин деп кайра жооп берди. Алып туруп ысыктан муздак жерге, ушунчалык тоңо турган, адамдын акылы жетпей турган бир тоңдукта, мындай сууктукка нафсини сууктук менен аябай азаптады. Андан чыгарып туруп, сен кимсиң, эй нафс, сен кимсиң десе, сен сенсиң, мен менмин деп турду. Бул жерде мендик, баягы текеберликтин белгиси да. Анан аягында Алла Таала аны ачка калтырып сынады. Аябай ачка калгандан кийин ошол жерде анан өзүнүн ким экендигин мойнуна алып сынды. Ачкалык бул нафсини сындырды да. Анан ошол жерде сураганда, сен кимсиң дегенде, сен менин Раббимсиң, мен сенин кулуңмун деп анан кийин мойындады дейт да. Бул жерден ушул айтылган окуядан жолго чыга турган болсок, нафси деген бул Алла Тааланын кулу. Инсандын, ар бир инсандын жан дүйнөсүндө жашаган бир нерсе. Ал нафс негизи сөздүк маанилери жан деген маанилерди билдирет, бир нерсенин өзү, асылы дегенди билдирет, арзу каалоо дегенди билдирет. Анан жаман каалоолорду дагы нафси деп коебуз.
Демек бул жерде ушул сөздүк маанисинде арзу каалоо деген сөздүгүнө назар сала турган болсок, бул дайыма каалоолор менен жашайт да. Байкасаңыз, мисалы, инсан баласынын төрөлгөндөн баштап ушу акыл эске толуп баштаган учурдан өмүрүнүн аягына чейин эч бир каалоосу бүтпөйт да. Дайыма бир нерсени каалап турат. Муну байкаган сүйүктүү пайгамбарыбыздын бир сонун хадиси бар да. Инсан баласынын 2 тоодой алтыны болсо, үчүнчүсүн каалайт. Анын көзүн бир гана топурак толтурат деген хадис бар. Анын көзүн бир гана топурак толтурат деген өлгөндөн кийин кутулат деген сөз да. Өлгөндөн кийин токтобосо, бул адамдын каалоосу эч бүтпөйт. Ал канчалык анын колунда нерселер болсо деле үчүнчүсүн каалап, төртүнчүсүн каалап тура берет. Ал ар кайсы нерседе болушу мүмкүн. Мисалы, байлык топтоодо болушу мүмкүн. Бир машина алсаң, дагы экинчисин алгың келет. Же бирөөсүн жакпаса, жактырбайсың, үчүнчүсүн башкасы дагы жакшырагын, жаңы чыкканын алгың келет. Ушул сыяктуу бир дүйнөлүк бир арзу каалоолор жашай берет. Бул каалоолорду тизгиндеп турбаса инсан баласы, ал нафси ушундай бир адамдын ичинде ажыдаарга айлана турган болсо, адамды сүйрөп алып барып туруп тумшугун жерге чабат да. Ал нафсиге жардамчы шайтан болуп эсептелет. Шайтан дагы бир жандык. Шайтан да бир махлук. Биздин көзүбүзгө көрүнбөгөнү менен дайыма кулагыбызга шыбырап турган бир жандык. Шайтан менен нафси экөө эри шаркак иш алып барышат. Инсандын ичиндеги уйгу туйгу бир ойлор бар. Мун жөнүндө дагы сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, адам баласынын жашоосунда, оюнда дайыма уйгу туйгу ойлор бар. Бир ишти жасайын десең эле, ошол иште жакшы ой пикирди берген ойлор келет. Кой, сен жасай албайсың, сен кыла албайсың, сенден чыкпайт сыяктуу бир ойлор келет. Жакшы ой келгенде аны периштелерден бил, Алла Тааладан бил деп айтылат. Ал учурда Аллага хамды шүкүр айт, Аллага мактоо айт. Эгерде жаман ойлор келе турган болсо, анда аузу биллахи минаш шайтанир ражим, Алланын рахматынан куулган шайтандан өзүң сакта деген маанде ушуну айт деп айтат да сүйүктүү пайгамбар хадисинде. Демек, шайтандан келген ойлор бар, периштелерден келген ойлор бар. Анын нафсибиз ошол шайтан түрткү берген менен натыйжада адамды азгырып, аягында өзү менен тозокко түшүүсүгө, шайтан алып кетүүсүгө жардам берет. Айтсаңыз, сиз маанисин айттыңыз, бул нафсини эми бар экендигин баамдадык да. Сиз да айтып өттүңүз, адамдын ичинде жашайт, бир өзүнчө макулук, бул эми абстрактуу да, мындай көрүнбөгөн нерсе, дайыма боло тургандыгын, анан эч качан тойбой тургандыгын да баса белгиледиңиз. Эми ушул нафсини кантип биз мындай тарбиялайбыз, кантип контролдойбуз дегенди да айтып өтсөңүз да. Ошондой эле Рамазанда бул кандай экөөнүн байланышы мененчи? Рамазан айындагы орозо менен, негизи эле жалпы орозо менен нафсинин аябай түздөн түз байланышы бар. Анткени орозо бул ошол нафсини тарбиялаш үчүн коюлган десек дагы жаңылышпайбыз да. Эмне себептен? Жаңы жогорудагы айтып өткөн окуямда орозо ач калуу аркылуу тиги нафс моюндады да өзүнүн ким экендигин. Демек, инсандын ичиндеги нафсти дагы тарбиялаш үчүн Алла Таала орозону коюп, күн эмеден таң аткандан күн батканга чейин жебейсиңер деди. Анан ошол эле учурда жасай турган адамга эң жагымдуу боло турган нерселерден, мисалы төшөк маселеси жана башка адамдын ырахаттанып туруп бирөөнүн артынан нафсинин азыгы да бул экөөчү. Нафсинин азыгы. Мисалы нафсини тарбиялоо үчүн нафси дайыма каалайт бир жаман нерселерди кылууну, сөгүнүүнү, жалган сүйлөөнү, бирөөнүн артынан ушак айың айтууну, гыйбат деп коет, гыйбат кылууну, мындай текебер болууну, өзүнү башкалардан өйдө көрүүнү, ушул сыяктуу жалпылап ала турган адамдагы жат көрүнүш сыпаттарды нафси колдоп турат да. Ошол жат көрүнүш болгон адат сыпаттарды тарбиялаш үчүн аны мындай басаңдатып, ичине мындай эзип турбаса адам баласы, ал ушундай азуулуу ажыдарга айланат. Аны тарбиялаш үчүн бир гана орозо керек. Орозо аркылуу адам тарбиясын. Ошол себептен сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, эгерде зинага түшүп кетүү коркунучу болгон бир адам, мисалы үйлөнө албай жүрсө, дароо орозо кармасын. Бул дагы нафсини бурап туруп моюнун сындырат. Анан ошол жерде кутулуп кетет, ою башка жака бурулат. Болбосо нафси ушундай эме. Анан нафсинин жалпылап айта турган болсок, аалымдарыбыз,
аалымдарыбыз дегенде тасаввуф деген илим бар. Ислам үч түркүгүнүн бирөөсү. Адамдын жан дүйнөсүн тарбиялай турган бир адеп ахлактуулукту өнүктүргөн бир илим, бул тасаввуф илими. Тасаввуфтагы ошо суфилер, мутасаввуфтар, оолия заттар дейлик, муршиттер, ошолордун пикиринен ортого келген бир эме. Ансыз деле Кур'ан-ы Каримде бул жөнүндө айтылат. Нафсты жетиге бөлүшөт да. Даража катары, түр катары. Мунун эң ылдыйкы төмөнкү даражасын нафсу аммара деп коет. Кур'ан-ы Каримде муну Юсуф алейхиссаламдын окуясына байланыштырып, Кур'анда Юсуф деген сүрөдө бул аят бар. Иннан нафса аммаратун бис-суу. Чындыгында нафс бул адамды жамандыкка түртүп тура турган, буйрук берип тура турган бир эмеде дейт да, жөндөмдө дейт. Андай нафсты көтөрүп жүргөн адамдар бар. Мисалы жер бетинде миллиарддаган инсандар болсо, ар биринин нафси монтип даражасы менен бааланат. Таразага койгондочу. Руханий таразага койгондо бири нафси аммара, биринки андан кийинки азыр айтам. Нафси аммараны көтөрүп жүргөндөр жалаң бузуку нерселерди ойлойт. Оюнда да бузуку, жасаган ишинде да бузуку, кылган иштери, кыймыл аракеттери эч бир жакшы иш кылайын деген ой жок. Анткени анын ичинки нафсиси ошондой бир семирип, нафсы аммара, буйрук бере турган нафс деп коет да. Ошондой нафсты көтөрүп жүргөндөр бар. Пейил десек да болот да, көтөрүп жүргөн. Вактыбыз аз калды, но кийинки нафстын түрлөрүн да бир аз кыскача айтсаңыз. Андан кийин нафсул лаввама деп коет. Мунда Аллах Таала вала уқсиму бин нафсил лаввама. Касам ичүү менен Аллах Таала нафсул лавваманы айтат. Бул деген сөз нафсул лаввама өзүн өзү айыптап бир иш жасаса, баягы нафс аммарадан бир тепкич көтөрүлгөн нафс да бул. Бир тызылдайт экен да. Тызылдайт да, күнөө жасап алат да бушайман болот. Жасаган ишине бушайман болот да, кайра тескерисинче өкүнүп, тобо кылмыш болот. Бирок болбой эле бышып жетиле элек да, баягы өзүнүн кам, баягы бизде кыргыз айтат го, кам сүт эмген пендебиз депчи. Кам сүт эмгендигин кайра эсине салып жаман ишке кирип кетет. Муну нафсул лаввама. Үчүнчүсү нафсул мулхима. Бул илхам алган нафс десек да болот. Алла Таала тарабынан да бир шык жөндөм берилет. Ал адам акырындык менен өзүн тарбиялап, илимге ээ болуп, ошол алган илимине амал кылган бир нафс да. Жаман иштерден өзүн оолак кылып, таза иштерге аракет кылып, таквалык жолуна барат. Андан кийин нафсу мутмаинна, бышып жетилген, эч кандай жүрөгүндө шек күмөнү жок. Алла Тааланын буйруктарына, пайгамбарыбыз алып келген нерселерге эч бир кыңк этпестен мойнун ушундай кылдан ичке катар кабыл алып, бардык шариаттын өкүмдөрүнө мойун сунат, эч бир эме кылбайт. Нафсын контролдоп алган экен. Толугу менен контролдоо. Мындан да өйдө болгон нафстер бар. Бул нафстерге биз ар бирибиз жетишибиз керек да, ошо тепкичтерди басып өтүп, ошондой бир жогорку деңгээлге Кудайга дагы жакыныраак болушубуз керек. Бирок тарбиялабаган киши нафсы аммара менен калып жүрө берет. Анан нафсу радия деген бар. Бул Алла Таалага зикир кылат, ибадат кылат, дүйнөнү көз алдына элестетпейт. Дүйнөгө кызыкпайт деп коелук. Жалаң гана ибадаттар менен алектенген киши, каалоо тилектерин мындай түртүп коет. Мындай кишилердин эмеси нафсу радия деп коет. Андан кийин нафсу мардия. Нафсы мардия деген Алла Таала тарабынан кандай нерсе болсо, тагдырдын жакшылыгына, жамандыгына баарына Алладан толук ишенип, кандайдыр бир эме болсо, ошонун баарына ыраазы болот. Ал адамга Алла Таала да ыраазы болот да. Мына ошол кишинин абалын нафсу радия деп айтылат. Эң акыркысы нафсу камила, жепсон нафсу сафия деп коет. Бул тепкичке эң жогорку тепкич катары эсептелет. Бул оолиялардын тепкичи да. Муршиди камил деп коебуз. Уже тарбия берет экен. Нафсти тарбиялап, башкалардын да нафсисин жөнгө салууга жөндөм ала турган, аларды мындай өзүнүн алдына тизелетип алып туруп, акырындык менен алардын нафсисин талкалап, жакшы тарбиялай турган деңгээлге жеткен бир нафске ээ болгон кишинин нафсисин нафсы камила деп коет. Эми бул ар бирин ачыктап олтурсак, аябай көп убакыт талап кылат. Ошондуктан мен кыскача өтө бат сүйлөө менен түшүндүрүүгө аракет кылдым. Агай, чоң рахмат агай. Бүгүн өзгөчө ошо Рамазан айынын артыкчылыктарын, өзгөчөлүктөрүн айттыңыз. Жана ошол эле Рамазан менен бу нафсинин байланышы болгон. Себеби Рамазанда орозо кармайбыз. Ал эми жеп ичүү жана башка нерселер нафсинин азыгы деп ошону контролдоп, тизгиндей турган нерсени айтып бердиңиз. Анан бизге ошол нафсинин бул даражалары десек туура болчу да агай. Нафсинин даражалары. Анан эң жогоркусу кандай дедиңиз? Нафсу камила. Нафсул камила бул эң жогоркусу да.
өзүнүкүн тарбиялап уже башкалардыкын дагы тарбиялап турган нерсе экен. Демек биз ошону орозону бир мындай шылтоо, шанс, мүмкүнчүлүк деп билип, напсибизди тарбиялоону үйрөнүп, биз демек максатыбыз ошол 7 даражага жетүү экен да негизинен. Жете албасак дагы жок дегенде 2-3төн дагы өтсөк, негизи адам аны өтө алат экен да, себеби тарыхта көрүнүп атат, азыркы учурда бар. Демек бизге ага жетишүүбүз керек экен агай. Чоң рахмат, аябай кызыктуу аңгеме куруп бердиңиз агай, сухбат кылдык. Чоң рахмат агай сизге. Ардактуу телекөрүүчүлөр, негизи биз баа напсинин тарбиялоо боюнча биз Шахмардан агай менен кызыктуу бир маек курдук, анын түрлөрүн айтып берди бизге агай. Негизинен мисалы бизде напсинин тарбиялоо боюнча 3 тутум бар да мусулман дүйнөсүндө. Биринчи тутуму болсо бул макталбаган тутум, бул напсинин дайыма напсинин кулу болуп, напси эмне десе макул деп баягындай буйруктарды, баалуулуктарды, эрежелерди мындай көңүлгө албаган, аны мындай жеңил катары караган напси, бул мындай макталган эмес бир позиция. Экинчиси болсо ошол напсини тарбиялагандын ошо ичип жебей, такыр баягы Рамазандан башка айда дагы дайыма күн сайын орозо тутуп же болбосо такыр үйлөнбөгөн бир тутум бар. Бул жакты дагы эми кээ бир адамдар гана кыла алат. Эми буну дагы бизде ислам дини буга дагы көп үндөбөйт негизинен. Ал эми үчүнчү биздин тутумубуз болсо бул эмне? Биз башка программаларда да айтып өттүк, бул ислам дини бул дүйнө жана акыретти дайыма баланска алган, дайыма бул дүйнө акыретти тең салмактуу алып кеткен дин. Бул дүйнө акырет дагы бирдей алып жүргөн. Демек бул нерседе белгилүү мөөнөттөрдө напсини тарбиялоо, калган учурда дагы ага напсинин кулу болбой, аны мындай баланстуу кармоону үндөгөн болуп эсептелет. Биз ушул нерсебиз менен да айырмаланабыз. Кудай Таалам бизге напсиге кул болбогон, аны тарбиялаган, аны тизгиндей алган пенделерден кылсын деген жакшы аруу тилек менен бүгүнкү программабызды соңуна чыгарабыз. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.